Силер бар да. Ар бир кыз өзүнө мындай сулуу көрүнгүсү келет да. Мындай сулуу болгусу келет. Анан кийин ар бир мамлекетте өзүнүн мындай атаңдаштар болуп турат да, атаңдаш болуп туруш керек. Биздин эмнебиз кем ошолорго мындай кийинбегенибизгечи. Мисалы мен мына Туркменияны көргөзөт да, жанагы Параболь Искандериядан. Туркменияны жакшынакай эле бүт баары узун көйнөк, узун чач менен топуларын кийип эле жүрүп, жанагындай өзүнүн улуттук нерсесин аябай терең баалап да. Мисалы мына Өзбекстанда деле өзүнүн топуларын чечпей эле жакшынакай эле жүрүп атат. Аябай жакшынакай эле кийинип жүр да. Биздикиндей болуп туруп 100 түрлүү мода жок да. Анан эң негизи берде жанагындай жылаңачтануу, мисалы уятсыз формага жетпесин да, мисалы мына майлар көрүнүп атат, киндиктин алдында майлар. Аппендицит кезилген жерине чейин көрүнүп жүрөт. Дагы башка жерлер көрүнүп атат. Мисалы жанагындай шыпырылган джинсылар кийип атат. Ошол нерсени адеп болуш керек да, адеп, маданият деген. О жана маршруткаларга кээ бирлери мен маршруткага түшө элекмин да, бирок көбү айтат да ушундай. Маршрутка кирсең ушундай деп аябай опасный болуп калды. Биз мына маданият деп атабыз да. Маданият мына динибизди көтөрүшүбүз керек, анан жакшы кийимдерибизди өзүмдай баалашыбыз керек депчи. Биз аларды көтөрүш үчүн бизге мындай материалдык каражат керек да. Материалдык каражат болгондо ошондо гана рухий көтөрүлөт го деп ойлойм. Сен материалдык каражат деп атпайсың. Сен монтип современный кийинге акчаң жетет да, ана монтип мусулманский кийингенге акчаң жетпей. Еще силер айтып атасыңар, заманга төңкөп атасыңар туурабы бул нерсени? А заман дейсиңер, а заманды жазып туруп тескерисинен которбойсуңар. Ошол намаз болобу? А бул биз мусулманбыз да. Биздин намаз окуганыбыз да. Анан экинчиден хиджаб кийгендерге сөз тийгизбегиле. А хиджаб кийгендер өзүнүн жолунда. А бирок туура хиджаб кийгендерди мен өзүм көзүм менен көрдүм, сигарет чеккен. А бирок ошол адам ичкара болгондуктан ичип чегип атпайбы? Ал адамдын өзүндө күнөө. А буларда күнөө жок да, туурабы? Мен ойлойм, ушу бүгүнкү сүйлөшүп отуруунун негизинде жаштар акыл жаштан асыл таштан дегендей силердин айткан сөздөрүңөрдүн көбү абдан жакшы да. Эми мен ойлойм, ар бир жаш балдар ушу айтып жоң кала бербестен, ушу айткан оюңардан, уккан сөзүңөрдөн жыйынтык чыгара билсеңер да. Себеби баардык нерсе өткөрүлгөн иш-чаранын баардыгынын максаты ушу уккан көргөн балдар туура жыйынтык чыгарып алып, туура ишке барса деген ой да. Ошондой эле мен ойлойм, азыр бизде акындарга өсүп келаткан мына Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев деген жигиттерибиз бар. Уже көбүңөр көрүп калдыңар болуш керек. Ошондой жигиттерге үй берип, мына бареки Темирлан агайга окшогон адамдарга бир акчасын көбөйтпөсө дагы үй берип, бир ушуну элге жарыялап көрсөтсө, Ажы Өзбек. Мен ойлойм, бизде маданиятка көңүл бурулганы билинет эле да. Ал эми азыр бизде жаштар эмне дейт? Биздин азыр жаштардын эмеси болуп калды, козыр деп коелу мындай айтканда. Бийликке жаштар келсе эле, баары эле жаштар үчүн иштеп калчудай болуп атат да. Ал жерде жаштар бийликке келгенде эмес. Ал ошол келген бийликке келген жаштардын маданияты барбы жокпу, чоң проблема болуп атат. Даже өздөрү кээде күмөн болот жаштар. Биз барбы эмне иштей алабызбы, иштей албайбыз? Биз канчага тегетишибиз мүмкүн? Балким биз бийлик эмес, ойлонуп көрбөйлүбү деген жаштар өздөрүндө коркунуч пайда болуп атат. Мен айтмакмын мына жерден сүйгүлө, бирок маданият менен сүйгүлө. Жана көчөлөрдө өбүшүп, минишпей. Анан кирет этпей. Анан үйлөнгөндөн кийин сүйүшкүлө. Ата-ананы ыйлайсыңар, балдарыңарды таштап качасыңар. Балдарын өлтүргөндөр да бар. Төрөп алып. Ошондой сүйүү болбош да. Маданият, мисалы ошондой болуш керек маданияты. Кийим кийгиле, бирок жанагындай да, адеби менен. Ар нерселер чыкпасын жакан. Кийимиңердин жанагындай адеп менен кийиш керек да, уят жер көрүнбөсүн. Жанагындай автобустарда ар кимдердин бетинде шуба албасын силердин жылаңач денеңер. Ар кимди туура багыла. Ар кимди эле туура бербегиле. Силер келип, Манастын чачы узун болуптур деп эле, анан Кореецтин чачын туура жасап алып турган. Ар кимди туура бербейли. Өзүбүздү сыйлайлы. Өзүбүздүн маданият чоң болгон, улуу маданият болгон. Мында мен айтам, кыргыз эли 40 эпосубуз бар. Цензурадан көбүн жок кылып салгандан кийин, өртөп салгандан кийин 40 эпос калды. Бүт дүйнөнүн эпосун чогулса 40 эпос чыкпайт. Бүт дүйнөнүн эпосун чогулса 1 Манаска татыбайт.
Ушундай чоң маданият бар болчу да. Анан келип биз мисалы Манасты азыр сураса бир куплеттен билбегендер көп толтура. Баары эле Манас дейт, бир куплет айта албайт Манастан. Семетейден тем более жок. Эпостөрдү эч ким жаттабайт. Анан келип берден биз баарыбыз улут деп тил деп атабыз да. Анан битте дебей бир дейли, грязный дебей кир дейли, давай дебей кел дейли. Мына ошо эместерге айтарым. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу улуу маданияттуу кыргыз эли. Сиздер бүгүн Кыргыз экономикалык университетинин жаштарын үнүн уктуңуздар. Сиздер менен биз азын-аулак жаштар жана маданият деген темада сүйлөштүк. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бирок бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Биздин даанышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кең болот дегени ачык айкын. Демек, биз өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Андыктан келгиле жаштар, ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Келечек жаштар коомдук фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Андыктан ушул жаштарыбыздын сүйлөөсүнө көмөк көрсөткөндүгү үчүн. Жана бүгүнкү биздин конокторубуз Дилмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбай Чотонов болду. Жана аты аталса куту сүйнөт дейт. Кыргыз экономикалык университетинин тарбия иштери боюнча проректор Нарынкүл Акылбековна эжебиз конок болду. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.